Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı şeyh okuvchilar, ötken temamızda bu kitapten janaza temasını öttük. Ölüktü kantip jerge berүү teması, janaza namazı, anan emneli, kanday kömöbüz kötörgönde kantip erejemen kötörüş kerek ele. Bravo. Bugün şehit temasına geldik. Şehit dep kimde aytadi? Şehit boluş üçün kanday şartlar var? Düşünüzörбү? Şariatта şehit boluş üçün belgilүү bir erejelерди койгон. Ошол эрежелер табылса гана ал адамды сиз şehit деп айта аласыз. Ал эрежелер табылбаса şehit деп айтууга болбойт. Бирок şehit болот, дүйнө акыреттик şehit болот. Şehit bolot, dünyada şehitler şehit katarındaga muamele kılınbaydı, bирок ал akırettik şehit bolot. Şehit var, dünyada şehittin sıfatı boluşu mümkün, табылышы. Şehit deyip muamele kılavuz, bирок akırette al şehit bolboy kalışı mümkün. Düşünüzörбү? Mesela dünya akırettik şehit kanday ekenligini bul жерде айтат. Анан akırettik şehitти дагы bul жерде айтат. Ал эми dünyada şehit katarında muamele bolup, akırette şehit emes болгондо, bular bul dünyada ошол жана жокоруда айткан нерсени Кудай Тааланын разычылыгы үчүн эмес, башка bir себептер менен кылган адамдар да. Ошон үчүн пайгамбардын хадисинде келет го. Кыямат күнү болгондо, эсеп кысап болгондо шейиттен сурак алат го. Сен эмне үчүн неме кылдың десе, мен сенин разычылыгың үчүн күрөштүм эле. Ошо өлгүчө күрөштүм дейт го. Анан не деп айтылат ага? Sen жалган айтасың, sen мени батыр деп айтсындар, кайраттуу деп айтсындар, эл жүрөк деп айтсындар, орустар айтканда богатыр деп айтсындар, деп сен күрөшкөнсүң деп. Анан кайка ташталат анын? Тозокко. Ошондой дагы болот таксыларым. Түшүнүңүздөрбү? Азыр мына жерде кыскасы шариаттагы шейит тууралуу кеп болот. Бабу шахиди. Ana шейит тууралуу бөлүм дейт. Шахид деген сөз фаил вазынында келет. Arap dilinde bunday vazında emne de koyuyor, bunday formanı. Fail. Sifat muşabbaha oladı. Bu kede fail manisin beret, kede maf'ul degen manide oladı. Sifat-ı muşabbahalar oşonday. Kede fail. Şahid degen manini tuyuntat, kede maşhud degen manini tuyuntat. Düşünüyorlar mı? Eğer şahid degen manisini ala turgan bolsak, бұл Құдай Тааланын жанында тирүү деген мааниде. Ошон үчүн Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. Силер Құдай Тааланын жолунда дүйнө салгандарды, өлтүрүлгөндөрдү эмне кылбагыла? Өлүк деп эсептебегиле. Тескерисинче алар тириктер дейт. Тирүүлөр дейт. Түшүктүбү? Же болбосоң, машхуд деген маанисini ала турган болсоң, ал кишилерге эмне болот? Ошол бейиш менен күбөлүк берилгендер, же болсом ошонун өлүгүндө периштелер катышкан дегендей түрдүү версияларды китептерде айтылган. Түшүнүңүздөрбү? Кыскасы кандай болгон жерде шехит эмне экен? Бул Кудай Тааланын жанында тирүү, анын өлүгүндө периштелер катышкан, анын ыймандуулугуна бардык периштелер күбөлүк берген бир улуу адамдардан болуп эсептелет. Биздин көз карашта өлүк болсо дагы Кудай Тааланын жанында алар эмнелер? Тирүүлөр таксыра. Эми китепке караңыздар. Шехит деп кимди айтат? Караңыздар. Аш-шахиду ман каталахул мушрикуна ав вужида фил ма'ракати ва бихи асарул жирахати ав каталахул муслимуна зулман ва лам яджиб би катлихи диятун. Üç versiya aytты, караңыз. Эң биринчи сүйлөм аш-шахиду ман каталахул мушрикун. Шейит деп мушриктер өлтүргөн, же согуш майданында жаракаттуу абалда табылган, жаракат алып өлүк табылды да. Же мусулмандар зулум менен өлтүрүп, ошол өлтүргөн себебинен өлтүрүүчүгө куну милдет болгон эмес дейт. Милдет болбосо. Үч versiya айтты. Түшүнүңүздөр? Эң биринчиге токтололу эми таксыр. Birincisi emne dedi? Müşrikler, kayri dinler öldürgön. Kayri dinler öldürgön közde kanday kural menen öldürmösün al şehit bolot. Başka dinin öküldörü,
Eğer musulmandı öldüre turgan bolsa, al emne menen öldüret ayırması yok. Düşünüңүздөр, kандай kural menen öldürgöndüğü ayırması yok. Öldürgön bolsa ele boldu, al emne bolot eken? Şehit bolot. Çünkü bunun hükümünü janağı karakçılar, çıkkınçılar dagın kiredi uşul jerde. Şu karakçılar men çıkkınçılar da ele eğer kandaydır bir musulmandı öldürgön bolsa, al da ele emne bolup eseptelet? Şehit bolup eseptelet. Düşünüңүздөр? Ekincisi, avvujida fil ma'arakati ve bihi asarul jarahati. Jarakattın izi bar abalda soğuş meydanında tavaldı deydi. Ölük tavaldı. Emne üçün şul jarakatı bar, jarakattın izi bar abalda tavaldı dep jatat. Sebebi al öz aldınça soğuşup jatı ölüp kalgan bolsa al şehit bolboyt. Adam balası qanday vaqt bolbosun janını Kuday Taalaga taslim kılışı mümkün da. Turabı öz aldınça ele ölüp kalışı mümkün. Kılıç tibeyle, ok tibeyle ölüp kalışı mümkün. Oşon üçün jarakatты tabılış gerek. Jarakattın izi boluş gerek taksılarım. Oşondo gana anan al ne bolup eseptelet? Ya, şehit bolup eseptelet. Çünkü birok bunun dagın kayra erecesi var. Kaysıl jerlerden kan agat. Adatta kan akbay turgan jerlerden kan akkan bolsa oşondo şehit bolot. Al eми eğer soğuş meydanında tapsanız, birok adatta kan çıga turgan жерден kan çıkkan bolsa-çı, misalga murdundan kan çıkıp kalıptır, ozundan kan çıkıp kalıptır. Anda al şehit bolup eseptelbeydi. Düşündünüz mü? Adattan sırtkargı jerlerden çıkış gerek. Mesela kulağıdan kan çıkıp alıp kalıp, közüden kan çıkıp alıp kalıptır. Mına uşunu çınığı dünyölük ahiretlik dünyölük şehit dep esepteybiz deyli. Ahiretlik üçün ahirette Kuday Taala baasını beredi. Dünyöde biz buga şehit katarında muamele kılabız. Düşünüktübü taksıladım? Üçüncüsü avqatalahul muslimuna zulman. Musulmanlar zulüm menen öldürgön bolsa. Musulmandı emne menen öldürüp koydu? Zulüm menen. Emi uşul jerde zulüm degenden maksat eğer zulüm menen emes, başka bir nerse sebep menen öldürülgön bolsa. Misalga eğer İslam memleketi bolsa, bir adam zina kıla turgan bolsa, zina. Zina kıla turgan bolsa, eğer de bir jolu nike körgön adamlar olsa, anın hüküm emne cazası. Taşbaran. Nike körgöndür zina kılsa bir-birmen. Anın hükümü taşbaran. Bunday taşbaran menen öldürülgön bolsa, al şehit bolboyt. Al zulüm emes. Al şariattagı anın emnesi? Cazası. Öç aluu menen öldü. Öç aluu. Misalga bir kişi başka bir kişini öldürdü, anın tuğanları kelip bundan öç alıp öldürdü. Şehit bolou eken? Bolboyt, şehit bolboyt. Oşon üçün bul jerde emne dep jatat taksılarım? Ya. Zulüm menen öldürülgөн bolsa deydi. Oşondo gana şehit bolot. Dagın emne şart emne? Walam yajib bi qatlihi diyatun. Oşol öldürgön kezde oşol öldürүүчүгө emne bolbosun? Kunu millet bolbosun deydi. Mындайча айтканда kokус adaşıp alıp öldürgön bolbosun. Atayın ele bir kurş neseni alıp turup, misalga bıçakta alıp sayıp öldürüp taşladı. Oşondo emne millet bolot? Öç millet bolot, kunu millet bolboyt. Eğer kokус atıp algan bolsa, misalga Can Temir Şeyh Mişendi atam dedi de başka bir adam da atıp taşladı. Kokus, bu atayın kılgan emes. Bunda öç millet bolboyt, emne millet bolot? Kun millet bolot. Düşünüңүздөр sözümü? Bu öldürүүnүн dagı özü 5 türü var. Al kiyin kelet sabaklarda taksırın. 5 türü var. Atayın var, atayınga okşoş var, adaşıp kata kılıp alganдар var. Oşontip 5'ke bölünüp ketedi. Oşonun en birincisi de, en birincisi atayın bir musulman adam, adamın müçösünü jarıp kese turgan nerse menen öldürüp saldı. Oşondo öç millet bolot, kun millet bolboyt. Düşünüңүздөр, эми кетсе keçet özü bilet жанагы өлүктүн нейси. Ал жагын мен кийин өтөбүз ал теманы. Ошондой öldürüm meni öldürülgөн болуш керек. Ал эми эгер случайно кокустан атып алган болсо, кокустан атып алган болсо, ал киши шейит болбойт дүнйөлүк. Дүнйөдө аны шейит катарында мамиле кылынбайт. Ал жуулат, кепинделет, анын эрежеси кийин келет. Мafhummu таксыларым? Я. Бирок кээ бир учур бар. Кээ бир учур бар. Kun millet bolot. Birok bala şehit bolot. Şehit dep esepteybiz dünyada. Al ata özünün balasını öldürgön kezdе taksırın.
Ата, Кудай сактасын, ата өзүнүн баласыны атайын өлтүргөн болсо, ошол баласынын себебинен атадан өч алуу мүмкүн эмес шариятта. Ага не төлөтөт? Кун төлөтөт. Бирок ошол өлтүргөндүгү үчүн өзү эмне милдет болуш керек эле? Өч. Бирок атадан өч алуу мүмкүн эмес болгондуктан не милдет болуп жатат ортодо? Акча. Ошондой мезгилде жанагы бала эмне болот? Өлгөн бала. Шейит болот. Түшүндүңүздөрбү? Жакшы эсиңиздерге. Ата баласын өлтүрсө атайын. Атайын bir бычакты алды да, сайып салды, өлтүрдү. Дароо атадан өч алуу эреже боюнча өч алыныш керек да шариятта. Ал атаң өлтүрөбү, агаң өлтүрөбү, иниң өлтүрөбү, бул шарият ушундай. Өч деген сөз бар. Бирок атадан өч алуу мүмкүн эмес да. Баягы укукул валидайн деген сөз бар. Ата эненин кадыр баркы баары бир турат да өзүнүн ордунда. Себеби ал тирүү келет да, андан өч алыш керек да тирүү адам. Атасы болуп жатат. Кантип өч алат? Ошон үчүн шариятта кээ бир эрежелер бар, таксырым. Мына ошол эреженин негизинде ошол ата ошол мисалга кирет. Кун түп-түз милдет болгон эмес, бирок башка себеп менен милдет болгон бул жерде. Өч алуу мүмкүн эмес болгондуктан кун төлөп атат. Мындай мезгилде кыскасы өлгөн бала эмне болуп эсептелет экен? Шейит болуп эсептелет. Шариятта өч алуу фарз. Кутиба алейкумул кисасу фил катл дейт. Аят бар ушундай, каракелер? Силерге өлтүрүүдө эмне милдет болот? Эмнени фарз кылынган? Өч алууну. Бирок эгер каласа өлүктүн ээси кечсе сооп алат. Ошон үчүн бир суроо бар дейм го, мурунда эле силерге айттым го, бир фарз бар, аны аткарбай башка ишти кылып койсоңуз сооп аласыз. Ал эмне? Өч. Болосоң фарзды аткарбасаң күнөөкөр болосуң да өзү негизи. Намазды окубачы. Не болот? Рамазан айынын орозосун тутпа. Не болот? Күнөөкөр болот. Бай болсоң зекет бербе. Күнөөкөр болот. Бирок өч бар, өчтү кетсең сооп аласың. Фарз өч алыш керек, бирок кетсең сооп аласың. Бирок дагы кайра шарты бар. Шарттарынын бири ошол шейит эмне болуш керек? Мусулман болуш керек. Ошондо биз дүйнөлүк шейит деп мусулман болуш керек. Дүйнөлүк акыреттик шейиттердин ыспат немелери да бул шарттары. Экинчиси балага акылдуу эстүү, балагатка жеткен болуш керек. Акылдуу эстүү, балагатка жеткен болуш керек. Андыктан жаш бала жинди өлтүрүлсө, алар дүйнөлүк шейит эмес, алар акыреттик. Акыреттик шейит алар. Шуна дүйнөдө ага шейит катарында мамиле кылынбайт, ал жуунат, кепинделет, башка иштерди кылынат. Түшүндүңүзбү? Мусулман акылдуу эстүү, анан эмне болуш керек? Балагатка жеткен болуп, анан жанагы өлтүрүүлөрдүн жанагы түрлөрү табылыш керек. Ошондо гана ал эмне болот? Шейит болот. Анан таза болуш керек. Жунуп болбош керек. Хайз, нифас болбош керек. Эгерде мындай абалда өлтүрүлсө, ал дүйнөлүк шейит болбойт. Ал акыреттик шейит. Дүйнөдө аны жуабыз. Бул жерде жана айтпадым мен, дүйнө акыреттик шейит бар, дүйнөлүк шейит бар, акыреттик шейит бар. Булар акыреттик шейит болуп кетет эгерде жунуп абалда өлтүрүлсө, же нифас абалда өлтүрүлсө, же хайз абалда өлтүрүлсө, алар кимдер экен? Акыреттик шейиттер алар, таксырым. Түшүнүктүүбү? Фаюкаффану ва юсалла алейхи ва ла югсалу. Демек, шейитти кепинделет. Кепинделет дегенде өзүнүн кийими менен эле, таксырым. Ага атайын жанагы ак кийимдерди алып барып оробойбуз биз. Эмне менен кепинделет экен? Өзүнүн кийимдери менен. Ва юсалла алейхи. Ага жаназа намазы окулат. Ва ла югсалу. Ал жугулбайт. Жугулбайт. Ошо бойдон кетет. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Буларда ошо кийим-кийимдер кан паны менен орогула деген немеси бар да, ошо кан паны менен кеткен. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат: "Изалату дами шахид макрух" дейт. Шейиттин каныны кетирүү, жууп тазалоо макрух болот, күнөө болот. Ошол себептен булар эмне кылынбайт экен, таксыларым? Жуулбайт. Ва иза стушхида ал-джунубу гусила инда Аби Ханифата рахимахуллаху таала. Эгер жунуп кишини шейит кылынса, башкача айтканда жунуп абалда бир адамды өлтүрүлсө, бир адамды капыр өлтүрөбү же жанагындай согушта өлөбү, кыскасы бир адамды шейит кылынды. Жанагы курч нерсе менен айталы мусулманды келип сайып салды, карасаңыз ал жунуп кишкен. Эмне болот? Абу Ханифанын көз карашы боюнча гусила, жуулат. Жуулат дегени бул дүйнөдө бул киши менен эмне кылбайбыз? Шейит катарында мамиле кылбайбыз. Бирок акыретте бул шейит.
курч нерсе менен өлтүрүп койду да, мисалы бычак менен сайды, мылтык менен атып салды. Бирок дүйнөдө ал не эмес экен? Шейиттердин катарында болбойт. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин неси боюнча, көз карашы боюнча. Анан кийин ва казалика сабию, ошондой эле жаш бала дагы. Жаш баланы дагы эгер өлтүрүлсө, эмне болбойт дедик? Абу Ханифанын көз карашы боюнча шейит болбойт. Бул жаш бала, мунун эсеп кысабы жок, бул алсыз эле каякта орду? Бейиште таксырым. Ва кала Абу Юсуф ва Мухаммад ла югсалан. Ал эми Абу Юсуф рахматуллахи алейхи менен Имам Мухаммад рахматуллахи алейхилердин көз карашы боюнча булар жуулбайт дейт. Булар да эле дүйнө акыреттик шейит болот дейт. Түшүнүктүбү? Дүйнөдө дагы буга шейит катарында мамиле кылабыз. Эмне кылбайбыз? Жуубайбыз, жаназа намазын окуп, өзүнүн кийими менен алып барып эмне кылабыз? Көмүп коебуз дейт. Абу Ханифа эми таксимдай маселелерде. Вала югсалу ани шахиди дамуху. Көрдүңүзбү? Вала югсалу ани шахиди дамуху. Шейиттин каныны жуулбайт дейт. Шейиттин каны эмне экен? Жуулбайт. Астында хадистер турат, сөз чоюлуп кетет. Жанагы айткан хадистерим турат. Көрдүңүздөр? Вала юнзау анху сиябуху. Кийими чечилбейт. Ошол кайсыл кийим менен өлтүргөн, ошол кийим менен кала берет. Болгону азыр айтат. Кебир кийимдер бар, кепинге тиешеси кепиндин жынсыдан эмес, кепин менен түрлөш эмес болгон кийимдер гана чечилет. Ошон үчүн не дейт? Ва юнзау анху ал-фарву вал-хашфу вал-хуффу вас-силаху. Фарвды чечилет. Фарв дегени бизде тон деп коет. Кебир жерде постун деп коет. Бул диалекке жараша. Суук жерлерде кийле турган жана териден жасалган калың немелер болот го, жанагы немеде чукчалар кетет го, көбү суук жерлерде. Якутияда. Ошондой калың неме, ошону фарв деп коет. Хашыу дегени бизде мына чапан дейбиз го, таксылар түштүктө. Түштүктө чапан деп коет. Эки тарабы кездеме, ортосуна не салып коет? Вата, пактаны. Же жүндү салып коет. Бул эми немеге жараша? Заказга жараша да. Өзү негизи пакта салынат, анан кээ бир жерлерде ошо жанагы жүндүү немелерди салып коет. Же эски немелерди эле салып коет, урдуруп тиге берет бизде. Ошол кыскасы чапан, ортосу пактадан, эки тарабы не? Кездеме. Ошону хашыл деп коет. Үчүнчүсү хуф, масын да чечебиз. Анан курал жарагы болсо, курал жарактарды да чечип алабыз. Түшүнүктүбү? Булар кепиндин жынсыга тиешеси жок нерселер. Көйнөк шими жок болсо, көйнөк шим кийгизип коесуң. Көйнөк кепиндин жынсыдан болгон нерселерди аз болсо кошобуз. Мынандай жанагындай ашыкча нерсе болсо алып салабыз кайра, чечебиз. Эми экинчи түр шейиттерге өттү китептин ээси. Булар дүйнөлүк шейит эмес, булар азыр төмөндө айткандар. Дүйнөдө буларды жуабыз, неметебиз. Бирок акыретте шейит булар дагы. Эгер жанагындай өлтүрүлгөн болсо шейит болот. Ваман иртусса гусила. Кимде ким бул дүйнөдө бир иртисос, бир рахат алса дейт. Мисалга жаракат алгандан кийин дүйнөлүк жыргалчылыктардан пайдаланып туруп, андан кийин дүйнө салса, ал киши жуулат дейт. Ок тийгенден кийин дүйнөлүк рахаттардан эмне кылды? Пайдаланды. Дүйнөнүн жыргалчылыктарынан колдонду. Андан кийин өлдү. Дароо эле өлбөдү да? Ошо согуш майданында өлүп калбады. Же согуш майданында өлүк табылбады. Бирок башкачараак болду. Азыр айтат кантип экендигин. Вал иртисасу айякула. Иртисас деп эмнени айтат десем, мисалга жеди. Жаракат алгандан кийин жеп ичип анан өлдү да? Ау яшраба мына ичти. Ау юдавия же дарыланды. Дүйнөлүк рахат бул да эле? Дарыланды. Ау ябқа хайян хатта ямдия алейха вақту салатин ва хуа яқилу. Акылды эстүү абалда бир намаздын вакты өткөнчөлүк эмне калды? Тирүү калды. Сразу эле өлүп калбады да ошол замат. Дем алып жатты уже. Бул да эле дүйнөлүк рахат да. Бирок акылы бар абалда деп жатат. Түшүнүңүздөр, акыл эси жайында. Мындай немеге түшүп калган эмес да? Эсинен таңып калган эмес. Эсинен таңып алган абалда болсо мына маселе. Анда не болот? Ал шейит болот таксылар. Ау юнкила минал ма'аракати хайян. Же согуш майданынан эмне кылды? Тирүү абалда чыгарып салды. Алда неси бар? Акыл эси башы несинде? Жайында таксыры. Түшүнүктүбү? Ошондо бул эмне болуп эсептелет экен булар? Дүйнөлүк шейит болбойт. Дүйнөдө буларды жуулат.
Кадимкиде эмне кыласыз? Жуасыз. Хоп. وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَسُلِّيَ عَلَيْهِ. Demek kimde kim had sebebiden, had devemden aytat? Бұл жерде жаза деген сөз тақсырым. Al-haddu uqubatun muqaddaratun tajibu haqqan lillahi ta'ala deydi. Had деп шариатта Аллах Тааланын ақысы болгон бир өлчөм коюлган жаза дейди. Өлчөм коюлган жаза. Мисалга 100 жолу камчы урат, 80 жолу камчы урат. Түшүнүңүздөр сөзүмө? Ошолор had. Зина кылса мынча болот, ушак сүйлөсө мынча камчы урат деген барбы? Ошону had деп коёт. Уқубатун муқаддара, өлчөм коюлган тақсырым. Тажибу хаққан лилла, Кудай Тааланын ақысы ол важип болот ал адам мойнуна. Ошондой кыскасы, бир адам эгер арак ичип, арак ичкендиктен айталы камчы урушту, камчы урганда эмне болду? Өлдү. Ал шейит болбойт. Ал кисосин, же өч алынгандыктан өлтүрүлдү. Ал не болбойт экен? Шейит болбойт. Буларды гусила васулли алейхи. Буларды жуулат жана жаназа намазы эмне кылат? Окулат тақсырым. وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاتِ أَوْ قُطَّاءِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. Demek çıkkınçılardan, karaqçı, jol keskender деп коет го, каракчылардан kimdi öldürülse aga janaza namazı okulbaydı. Janaza namazı çıkkınçıga okulbaydı. Opozisyonerlerge. Bagı деген söz, ошол musulman padişasına baş ийбей Аға оппозиция болып шығып, адамдардың қанының төгілішіне себеп болған адамдарды айтады. Бағи деп. Ошолорго эмне кылынбайт? Ошол именно ошондой баш ийбестик кылып турган кезде согуш болуп кетсе, өлтүрүлсө жаназа намазы жок аларга. Бирок кармап, туткундап, түрмөгө салып, анан өлтүрүлгөн болсо, анда жаназа окулат. Каракчы дагы ошондой. Каракчы дагы ошондой. Ошо каракчылык кылып аткан кезде өлтүрүлсө, ага эмне жок? Жаназа жок. Бирок алып түрмөгө салып кармап, анан өлтүрүлгөн болсо, ага эмне бар? Жаназа намазы окулат. Түшүнүңүздөрбү таксыларым? Бул өтө чоң маселе. Мындай маселелер азыр биздин доорда көп. Мисалга именно каракчы, паракчы деген сөз көп. Ошол моментте өлтүрүлсө, мына шариаттын эрежеси боюнча аларга эмне кылынбайт? Жаназа намазы окулбайт. Себеби башкаларга үлгү болуш керек тақсырым. Ал каракчылык кылып, миңдеген адамдарды тоноп, зулум кылып, алардын акысын жеп жатат. Турабы? Эми шарият ошон үчүн мындай болбосо, өзү негизинен өлтүрүү бул чоң күнөө да. Болбосо ошондой адамдарга ошондой кээ-бир жазаларды, мисалы колуну кес дейт, камчы ур дейт. Бул жазалардын максаты тақсырларым. Адамдарды ошол күнөө иштен тосуу максатында. Адамдардын каны көп төгүлбөсүн, адамдарда ору сыркоолор көп көбөйүп кетпесин, адамдар кыйналып жашабасын деген максатта мындай жазалар бар. Бекерден эле шариатта туруп алып туруп, зина үчүн 100 камчы урат деген сөз жок, мисал. Ал себеби бар. Себеби ошол зина көбөйгөн жерде ата бабанын көрбөгөн, чоң аталарын көрбөгөн оорулар пайда болот. Мына көрүп атабыз азыр. Зина көбөйдү, ошол ооруларды практика жүзүндө көрүп атабыз биз. ВИЧ-СПИД деген сөздү биздин аталарыбыз көргөн эмес. Бирок биз көрүп атабыз. Барбы? Көрүп атабыз. Күндө адамдар өлүп жатат анын айынан. Шарият ошонун алдына алуу максатында жаза кылат, жаза берет, чтобы адамдар ошол ишке барып жанагындай ору сыркоолор көбөйүп кетпесин. Бул жакшылык үчүн. Урунун колуну кесет эмне себептен? Урдабаш үчүн, бирөөнүн акысына кирбеш үчүн. Бирөөнү кесип койсоң, калганы коркотта урурлук кылбай коет. Ошондойбу? Өч дагы ошондой. Эгерде өч албасаң, азыр мына кисос деди го, өч алынбаса, эки уруу бул бири-бирин талкалап салышы мүмкүн. Өч алса, раз болот. Мунустан бир кетти, мунустан бир кетти. Маселе жабылат эшик. Турабы? Болбосо балким өлүп урууларыбыз жок болуп кеткенге чейин уруш болуп кете бериши мүмкүн да. Ошон үчүн бул шариаттагы жазалар бардыгы өзүнүн бир неси бар, хикматтыгы бар. Кудай Таала даанышман, хаким зат. Ошон үчүн ошого жараша бизге чечим чыгарып койгон. Адам баласы бир нерседен коркпосо, бир жазадан бул дүйнөдө любой нерсеге даяр боло берет да, өзү негизи. Темадан чыгып кетпейли. Андан кийинки темабыз Каабада намаз окуу тууралуу экен. Бабу салати фил Кааба. Каабанын ичинде намаз окуу тууралуу. Каабанын ичинде дегенде бул мечитинде эмес. Жанагы кара үй турбайбы?
ошонун ичине кирип намаз окууду айтат. As-salatu fil Ka'bati jaizatun farduha wa nafluha. Ka'banın içinde farz жана нафыл намаз окууга болот дейт. İçine kirip alıp, anın içine kirsen 4 tarafın kıbla da. Kırgızda söz var, 4 tarafın kıbla deyit ko. Oşol 4 tarafın kıbla oşol jerde bolot. Başka jakta ana aytпаш керек аны. Bizde erkek менен аял урушса эле дароо 4 тарабын кыбла деп эле ошол сөздү айта баштайт да. 4 тарабын кыбла ошол Кабанын ичине барып 4 тарабын кыбла болот, калаган жагына карап намаз окуй бересиң. Ошол жерге барып колдонуш керек муну. Түшүндүңүздарбы? Farzı da nafılda bolot. Fa in sallal imamu fiha bi jamaatin faja'ala ba'dhum zahrahu ila zahril imam jaza. Demek eğer imam ошол кара үйдүн ичинде жамаат менен намаз окуса, анан жамааттын ичинен кээ-бири өзүнүн артыны имамдын артына кайтарып алса. Аркасына кайтарып алды. Мисалга, мен мана бул жакты карап атам, мен имаммын. Bir adam keldi de tiyakты карап алды. Бирок мага уюган, боло берет. Айттым го, ал жер 4 тарабын кыбла. Главный имамдан алдын туруп алган болсоң болду. 4 тарабын кыбла. وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ جَازَ وَيُكْرَهُ. Бирок бетме-бет туруп алса да эле боло берет. Түшүнүңүздөр го? Ал жер ушундай жер. Бетме-бет туруп алсаңыз да эле боло берет. Уюп туруп. Ооба. Бирок болгону эмне болот? Макрух болот. Себеби бетме-бет намаз окуу не? Макрух мисалы. Ошол себептен мечиттерге барганда абайлашыбыз керек. Мечиттерде имам болгонуңуздарда дароо эле намазды окуп бүтүп, мисалы салам берип эле кайтпаш керек. Карап туруп кайтыш керек. Кана сенин тушуңда сени карап намаз окуп жаткан адам болсо, сен ага жүздөнүп алсаң, анын намаз окуу макрух болуп калат. Ошон үчүн байкайсыздарбы да, имамдар кырыны сарып турат. Да, толук кайтпайт да, эгер намаз окуп жаткан адам болсо, ошол макрух болгондуктан ошондой. وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ. Бирок эми жамааттын арасынан кимиси аркасыны имамдын бетине кайтарган болсочу, мындай туруп алган болсо. Мына мен имамдын ордуна өтүп алгандай болот да, имамга уюган болот да. Телешке трактордон алынып өтүп кетти да, таксыр. Түшүндүңүзбү? Кыскасы, мындай турасызбы мына? Мына мен имаммын кара. Мага мындай жүздөн турасызбы? Мындай жүздөн турасызбы экен? Боло берет. Болгону мындай жүздөн бешиңиз керек да. Ошондо менден алдын болуп каласыз. Мафхум? Wa idha salla al-imamu fil masjidil harami tahallaqa an-nasu hawla al-Ka'bati wa sallu bi salati al-imami. Эгер де имам Масжидул Харамда намаз окуй турган болсо, эми Кабанын ичинен сыртка чыктык, мечитке чыктык, Масжидул Харамга. Tahallaqan nasu hawla al-Ka'ba. Адамдар не болот? Жана Кабанын тегерегинде шакек сыяктуу айланып турат да, ха? Көрүп турсуңар немеден, видеолордо. Вассаллу бисалати имам. Алар дагы имамдын намазы менен намаз окушат дейт. Ушундай тегеретип алып, мына мечитте элестеткиле, мына караны. Ha? Ана ушунун тегерегинде имамга уюп намаз окушат дейт. Бирок эмне болот? Фаман кана минхум акрабу илал Кa'бати минал имам жазат салатуху. Мына ушул тегеренип алып, кара үй тегеретип алып, курчап алып, имамга уюгандардын намаздарын эгерде кээ бирлери имамга караганда кара үйгө жакыныраак болсо, намазы дурус боло берет. Бирок шарты бар. Иза лам якун фи жанибил имам. Эгерде имам тарапта болбосо, 4 тарабы бар да. İmam taraптагы биринчи саптагы адамдар имамдан өткөн болсо, бутунун орду. Муну мурунку сабакта да өткөнбүз, да? Имамдан алдын турсаң эмне болот? Намаз бузулат. Намазы бузулуп калат. Бирок калган 3 тарабы бар го. Калган 3 тарабындагы адамдардан эгер биринчи саптагылар мындай метр менен алып сантиметрлеп карай турган болсоң, имамга караганда жакыныраак болсо проблема жок. Көйгөй жок, намаз бузулбайт. Жарай берет. Болгону имам тараптагылар, биринчи саптагылары жакын болбош керек. Çünkü kalgan taraflardan жақынырақ болғандығы nesi жоқ кен? Зияны жоқ. وَمَنْ صَلَّ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ. Demek kimde kim Ka'banın üstüne çıkıp alıp, kinoda көрсөт го, Bilal razıyallahu anhu hayda çıgat. Üstüne çıkıp alıp azan aytadı. Oşonda üstüne çıkıp alıp okusanız da ele bolot, bolgonu makruh bolot taksır. Anın özünün urmatı var, anın özünün kadır varkı var. Ошол себептен макрух болот. Бирок намазыңыз эмне болуп эсептелет? Намаз болуп эсептелет таксыр. Валлаху алам бис-саваб. Мына ушул жерде шейхтер дарат жана намаз китебибиз бүттү. Кудай таалам ушул өткөн сабактарыбыздан туура түшүнүк берип, башкаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.